Assalamu alaikum, кутмандуу күнүңүздөр менен менин YouTube көрүүчүлөрүм. Мен болсо эртең менен туруп уйду саап, азыр сүт өткөрөйүн деп молокобузду күтүп отурам. Мынакей молокобуз дагы келди, сүтүмдү өткөрдүм. Анан мен ушундай быштак шоколадный, анан колбасный сыр алдым. Айран, май жана башка жакшы продукциялар бар. Бүгүн ушуну алдым. Кухняга келдим дагы өзүмө жумуртка менен сосиска кууруп, сүт бышырып, помидор туурап, чай ичкен атам. Эртең мененки чайымды, бирок сүт ичем. Ошол тамактанып алып, азыр мен Бишкекти көздөй жол тарттым. Бишкекке эмне бат-бат эле бара бересиң дегендердин жообуна мен болсо айылдагы кыз келиндерге кийим кечи алып келип, Бишкектен Дордойдон алып келип анан таратам. Анан алар менден алышат көбүнчө. Алардын заказын алып келип берип турам. Бир айда бир же эки жолу Бишкекке барам. Мынакей буюрса Бишкекке дагы келдим. Ассаламу алейкум. Бишкекте жүрөм. Мынакей эртең менен таң атпай кызым экөөбүз Дордойго келдик. Дордойго эрте келгендиктен Дордой ачыла эле экен. Мынакей мурун аябай кишилер көп, аябай соодагерлер көп, контейнерлер ачык турса, азыр эми карантинге байланыштуу былтыртан бери ушундай болуп калды. Сиздер эмне кылып жатасыздар? Мага комментарий жаза кетиңиздер. Мен азыр товарларымды аламын дагы, анан көлгө үйдү көздөй жөнөйм. Баарыңыздарга кутмандуу, берекелүү күн каалайм. Товарымды алып, үйдү көздөй жөнөдүм. 5-6 саатта жетип калам буюрса Караколго. Мынакей кыздар, келдим буюрса мындай кардиган алып келдим, мындай асты үстү халат алып келдим келин кыздарга азыр күзгү үйгө кийгенге. Эркектерге ушундай спортивка алып келдим. Ассаламу алейкум, кутмандуу күнүңүздөр менен. Эртеси күнкү күнүмдү тартып жатам. Мен манты жасайын деп мондай ашкабак, фарш, пияз аралаштырып өзүнчө, андан кийин картошка менен фарш, пияз аралаштырып өзүнчө кылып 2 түрлүү манту жасагантам. Бизден жолдошум болсо ашкабак мантуну жакшы көрөт, а биз болсо картошка мантуну жакшы көрөбүз балдарым менен. Мени менен анда чогуу болуңуздар. Камырды жууруп алдым. Мен жумуртка кошпойм. Жөн эле камырды бир аз ысыгыраак сууга жуурам. Анан өтө жука кылып жайбайм. Өтө жука кылып жайсам, касканга жабышат, майлары агат. Анан ичиндеги фарштары чачылат, шылып ушундай болуп калат да. Ошондуктан мен мындан калыңыраак эле кылып, нормальный фигурасын бузбаган эле мантууларды түйүп жасайм. Камыры бизге жагат. Мындай кылып жайып алам. Доскасы жок эле мындай жайып атам. Үстөлүм да кыймылдап калыптыр. Кечирим сурайм деп койбойн. Анан мынакей мынтип жайып алгандан кийин анан мындай кылып кесип алам. Мен өткөндөгү бар болуш керек видеолорум бул жерде. Жанагындай ёлка манту деп кафелердегидей кылып түйүп көрсөткөм. А мында жөн эле бат жасап бүтүш үчүн мен 4 бурчтук кылып эле бат-бат жасап, бат-бат түйүп таштайм.
Анткени убактым тар. Мынакей ашкабак мантууну түйүп бүттүм. Эми картошка мантыны түйүп жатам. Мынакей момундай болот. Баарыңыздар эле ушундай түйсөңүз керек. Мындай түйгөндү баары эле билет. Кээ бирөө тиги колум менен бармагым менен баскан жерди чокчойтуп неметип кысып басат. А мен болсо мындай эле биринин үстүнө бирин эле жаап эле анан тентип түйүп коём. Андай кылсам бийигирээк болуп калат да, каскан бири-бири менен астын жабыштырып, жалпайтып салат. Ошон үчүн сразу эле ушундай жалпак манты түйөм. Тамагыңыздар таттуу болсун. Менин каналыма жазылыңыздар, катталыңыздар, класс басыңыздар, бөлүшүңүздөр, комментарий жазыңыздар. Мен баарыңыздарды жакшы көрөм. Баарыңыздарга кутмандуу, берекелүү күн каалайм. Ассаламу алейкум. Эмки көрүшкөнгө чейин жакшы туруңуздар.